Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиевайымдын эки тарап эки чыгармасы 7-бөлүм. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Молдагазы бир күнү көчөдөн Сауырбек жөнүндө кеп угуп калды. Сөз арасында алмаз жөнүндө угуп калбаса, балким кулак түрбөйт беле. Сүйлөшүп аткандар сөз арасында алмазды кошуп: "Ай, тиги Сүйлөөк акемдин баласын анда жөн эле жерден кесип жиберишкен тура" дегендерин укту. "Ай, аны ким айтты сага?" Кеңсенин алдында сүйлөшүп турган 3 аялдын бирөө сурады. "Ой, өгүнү тиги биздин Касымбек ошол агроном бала менен бир жерде чогуу конокто болушуптур. Анан ал ошол жерден ичип алып Касымбекке мактанган го. Мага катылгандын катыгын берем, мына тиги алмаз деген шүмшүктү кестирип жибердим" деп. Ай, ушу агроном жакпайт мага башынан эле. Анын дын жүзү жылма болгону менен көздөрү бузук, байкадыңбы я? Ошону айтсаң, жылмаңдап деги котур ташы койнунда анын. Акмактыгын карабайсыңбы? Күнөөсү жок кишини кестирип жиберип, анан кайра өзү мактанып жүргөнүн. Ал шорду Сүйлөөк абамдын баласынын эмне чатагы бар экен муну менен? Анын чатагы менин угушумда ошол агроном алган кыз да го. Ал тиги биздин Арсарды албады беле? Момун акемдин кызычы. Ий көрсө, ошол кыз менен мурун алмаз сүйлөшчү экен. Анан аны тиги Сауырбек алып албайбы? Ошондо алмаз күйүтүнө чыдабай коңшу айылга барып ызы-чуус кылган дешет. Ошондон калган өчү болсо керек ал агрономдун. Ким билет эмне чатагы бар экен. Бирок ал шүмшүк ошентип: "Менин колдоочуларым бар, милиция, прокурор баары менин колумда" дептир го. Болсо болот. Анын ата тегинин баары ошондой мансап күткөн. Алдым жуттум немелер. Ай, ал биздин Арсар ошол күйөөсүнөн качып кетиптир деп бир уккам. Ошо чын бекен? Ой, сен аны уга элек белең. Анын кетип калганы качан? Атаңдын көрү башы оор жакшы кыз эле оокат кабышкан. Кайдан жүрүп ушуга тийип алды десең? Ал байкуш энеден эрте калып, балким бардар жерге турмушка чыксам, бир туугандарыма жардам тиер деп ойлосо керек. Молдагазы кашаага жөлөнүп, мас болуп турган өңдөнүп, тигилердин сөзүн жакындан укту. Бир убакта алардын сөзү башка нукка бурулуп кетти. Айтса айтпаса төгүнбү, ушул кептин бир чындыгы бар го, деп ойлоду ал ичинен. Бул алмаздын адамга кол сала турган деле түрү жок эле. Эмнеси болсо да Касымбектен барып иликтеп келейинчи сөздүн чын төгүнү. Ал дароо дүкөнгө барып бир бөтөлкө арак алды да түз эле кампага жөнөдү. Касымбек Кудай жалга ошол жерде экен. Калп эле жем сурап келген киши болуп, бөтөлкөнү ортого коюп, өзү тарта ичип, Касымбектин кызып калышын күттү. Оңтойун келтирип туруп, өзүнүн сөзүн кыйытып баштады. Ой, атаң нуробозун ырайын, жанакы Сауырбек деген эме сөз уга турган түрү жок. Ошого жумуштап бардым эле кеңсеге. Ай, ошол сволочь мага да жакпайт. Бирок биз табакташ досторбуз, айла жок, терпеть этип жүрөм, деди Касымбек. Касымбектин бул сөзү Молдагазыга оңдой берди болду. Ал итиң баары менин колумда деп эле мактанып калат кайда болсо. Молдагазы сөздү жиреди. Ооба, ал ошондой ит неме чынында эле. Ал шүмшүк тиги алмазды да жөн жерден эле кестирип жибергем деп, мага өчүшкөндөрдүн сазайын берем деп мактанып жүрөт дешет го. Молдагазы Касымбекти сынай карады. Бирок ким билет, элиң да ушакчы болот. Кимиси чын айтат, кимиси калп айтат, айырмалаш кыйын. Элдер чын эле айтат. Ал шүмшүк мага өз оозу менен ошентип айткан. Кызып калган Касымбек балк дейдирип салды. Анда ал кеп чын турбайбы? Аны менен эмне өчү бар экен анын? Эмнеге аны кестирип жиберет? Ой аба, бери болчу. Касымбек жакын арада эч ким жокпу дегенсип эки жагын элеңдеп карап койду.
Ал экөө катын талашкан имиш. Ия де, ошондой бекен. Молдагазы калп эле көздөрүн алайтып таң калган киши болуп койду. Ал экөө кайдагы катынды талашышат экен бото. Ай, тиги Сауырбек биздин айылдын кызды албады беле. Көрсө ал мурун Алмаз менен сүйлөшүп жүргөн экен. Экөөнүн чатагы ошондон чыгып атпайбы? Молдагазы алаканын шак койду. Экөө адеп Сауырбек үйлөнгөн күнүндө урушкан дейт. Анан тиги Алмаз кийин да мас болуп алып барган го анын үйүнө. Ошондо ал мени өлтүргөнгө, үйүмдү өрттөгөнгө аракет кылды деп Алмазга жалаа жап кестириптир. Мына ошондой. Касымбек бөтөлкөнүн түбүндөгү стакандарга бөлүштүрүп койду. Кел аба, алып жиберели. Деги Кудай жалган жалаадан сактаса экен. Касымбек стаканын бийик көтөрдү. Ооба, кел алалы. Ой, бири өлүп бири калсын аларың. Андан көрө бүгүн экөөбүз майрамдайлы. Молдагазы кара күчкө калып каткырды. Ал күнү Молдагазы үйүнө кадимки жолборс абалында келди. Эртеси эртең менен төшөгүнө отуруп алып ойго чөмүлдү. Кечөөкү уккандарын кайрадан электеп, Касымбек ага чындыкты айтканын түшүндү. Ой, сен эмне эле бүгүн ойго чөмүлүп калгансың? Таң атпай көк дүкөндүн эшигин кайтарчу эмес белең? Деди уй саап кирген аялы. Ай катын, таң атпай акылдабачы. Мен маанилүү ойду ойлоп атам. Ишиңди кыла берчи. Таң атпай мээме чай кайнатпай, деп ороңдоду Молдагазы. Көр деле, муну маанилүү ой деп. Мамлекеттин тагдырын чечип атасыңбы? Кайдан баш жазсам деп ойлоп отурасың да. Тур, андан көрө малды тейле да жоголчу жагыңа. Мамлекеттин тагдырын сен эмес, өкмөттүн өзү мээси тегеренип чече албай отурат, деди аялы жинденип. Ай, мен сага жогол дебедимби я? Таң атпай мээмди жебе. Менин ойлорумду бузуп атасың. Ушу сен бирди көргөнү калдың. Молдагазы калп эле ороңдомуш болду. Баарына да ушул тапта аял менен урушкусу келген жок. Анын оюнун баары Алмазда болуп, эмнегедир Алмазга жардам берүүгө бир илинчек табылгандай сезип турду. Бирок Алмаздын түрмөдө отурганы качан? Эми ага кандайча жардам берүүгө болот? Кап, ушул сөздү эмнеге мурунтан уккан жокмун? Сот болгуча билгенимде балким жардам бере алмакмын. Эми кандай кылыш керек? Ай, турбайсыңбы эми? Кечөө тиги Касымбектен жем сурадың беле? Эмне? Кайдагы жем? Ооба сурагам, эмне болуптур? Ошо сураганыңды берип жибериптир. Тур эми, жемди киргизип кой. Мен чай даярдайм. Аялы күйөөсүнүн бекер арак ичип жүрбөй жем таап келгенине ыраазы болгондой жоошуду. Аял тышка чыгаары менен Молдагазы шаша кийинип тышка чыкты. Дааратканага бармыш болуп, андан ары кашаадан секирип кетип калды. Бул катын мага тынчтык берчүдөй эмес. Эмнегедир аракада табити тартпай, буйтка көчөдө ойлуу баратты. Атаңдын көрү дүнүйө. Ушинтип алдуулар алсыздарды мойсой береби? Кудай, калыстыгың барбы деги? Молдагазы башын көтөрүп асманды карап койду. Алмаздын күнөөсүз жерден түрмөгө отурганын эстеген сайын жүрөгү сыздайт. Бул убакта оюна бир нерсе кылт дей калды. Таппасаң сыйпалап кал. Ооба, ошентиш керек. Бир болсо ошол киши гана жардам бере алат. Ошондон акыл чыгат. Молдагазы оюн ишке ашырыш үчүн түз эле кеңсеге жөнөдү. Ал жерден бүгүн тоого кайсы машина кете турганын билип, аны издеп тапты да тоого жөнөдү. Баарынан да Молдагазыны күтпөгөн Калдар аке машинеден түшкөн Молдагазыны көргөндө таң калып карап калды. Ассалому алейкум аба. Дени кардыңыз со, малжан эсен турасыңарбы? Молдагазы кош колун сунуп учурашты. Баатыр, кел. Өзүң аман жүрөсүңбү? Мында келдиңби? Балким жумуштап башка жака баратабы деп ойлоду Калдар аке. Ооба, сизге келдим. Сүйлөшө турган жумуштарым болуп калды. Жакшы, анда келгениң жакшы, кир үйгө, деп Калдар аке Молдагазыны үйгө киргизди.
бир сыйрадан чай ичишип ал абалды сурашкан соң: эми келген жумушуңду айта бер, кулак сенде, деди Калдар аке сөз угууга даярданып комдонуп отуруп. Аба, мен тиги алмаз жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Молдагазы сөзүн баштап, алда кандай кабыл алат дегенсип Калдар акени тиктеп калды. Алмаз жөнүндөбү? Ал эмне болуптур? Аман элеби деги? Күтүлбөгөн сөздү укканда карыянын жүрөгү опко болжуп, отурган ордунан обдулуп алды. Анын бул кылыгынан туура келгенин түшүндү Молдагазы. Болгон билгендерин төкпөй чачпай айтып берди. Демек, ошондой дечи. Кунткой угуп отурган Калдар аке эгин кармап ойго чөмүлдү. Ошондой аба, алмаз күнөөсүз жерден эле отуруптур. Менин да ошондой бүнөмүк ойлорум бар эле. Кан күйгөн согушту көргөн алмаз ушул жерден киши өлтүрүүгө аракет кылат беле? Калдар аке ойлуу кобурады. Бул жөн жерден чыккан сөз эмес го. Аба, угушума караганда ал экөөнүн чоң чатагы бар экен. Ал экөө тиги Момун акемдин кызын талашып урушкан имиш. Мен билбейм мунун чынтөгүнүн, бирок ушинтип уктум. Молдагазы, ал кептин да чындыгы бар. Калдар аке оюнан бөлүнүп Молдагазыга карады. Болбосо алмаз кайдан жүрүп ага өч болуп алат эле. Бирок ошол өчүү үчүн өлтүрмөкчү болгонуна мен түк ишенбейм. Алмаз жоосуна тике караган адам. Аны тымызын өлтүрүп, үйүн өрттөгөнгө аракет кылган чындыкка коошпойт. Баягы алмазды жинди арып кетиптир деп издегенибиз эсиңдеби? Ооба, эсимде эмей. Молдагазы бир кызык кеп угуучудай болуп Калдар акеге үңүлүп калды. Ошондо алмаз коңшу айылга ошол кызды Сабырбектен талашканы барыптыр. Ал кыз кыязы мурун алмаз менен сүйлөшүп жүргөн окшойт. Бирок эмнеге Сабырбекке чыгып алганы белгисиз. Ошондо Сабырбектер алмазды көк ала койдой сабап кетиришкен экен. Анан алмаз көп күнү дайынсыз жоголуп кеткен. Ал кыз талак ошондо ошол айылдык бир келиндикинде болуптур. Аныкына кандайча барып калганын да айтпайт. Бирок кийин ошол келин менен жакын болуп кетти көрүнөт. Мен чет бучкагын угуп калганым бар. Ал менин тыйганыма болгон жок. Анан кайдан жүрүп эле кайра ошол Сабырбектикине барып калды билбейм, деди Калдар аке. Алмаздын күнөөлүү эмес экенине көзүм жетип эле турат. Балким аны милициялар сабап мойнуна алдырдыбы. Ким билет, ошондой болушу да мүмкүн. Бирок алмаз милициялардан коркуп эле кылбаганын кылдым дебейт эле. Ай, эмнеси болсо да бул жерде биз билбеген бир иш бар. Сен эми ошону акырын иликте. Балким бир илинчек табылса, алмазга жардам бере алаттырбыз. Калдар аке Молдагазыны өтүнүчтүү карады. Ооба, мен да ошентип ойлоп жатам аба. Эми бул ишти аягына чыгарбасак болбойт го. Молдагазы карыянын оюна толугу менен кошулду. Эми сен этият бол. Бирөө жарым билип калып ишти бузуп салбасын. Болуптур аба, мен өтө этият болом. Бир нерсенин жигин билсем эле мен сизге келем, деди Молдагазы эрдемсип. Машине малчыларды кыдырып келгиче Калдар аке экөө дагы далай кептерди сүйлөшүп, ал күнү кеч кайтты Молдагазы үйүнө. Молдагазыны узатып кайра кирген соң Калдар аке да көп ойлонду. Ичинен Кудайдан жардам сурап, эмнегедир эми алмазды бошотуп алчудай болуп толкунданып, үмүт пайда болду. Ошол күндөн тартып Молдагазынын оюнунун баары алмазда. Мурдагыдай көп баспай, арагын да токтотуп, бир нерсе жасап жатса да ойлонгон. Ой, сен эмне эле болуп калдың деги, деди күйөөсүнүн көз көрүнө өзгөрүп атканын байкаган аялы. Эмне? Молдагазы аялынын эмне дегенин жакшы укпай калды. Капырай ботом, оңураңдап эле калдың. Бирөөнү сүйүп калгандан соосуңбу деги? О, атаң оозун ырайын. Эми ошону ойлоп таптыңбы я? Молдагазы аялына тап берди. Анан эмне эле, бассаң турсаң ойлонуп калдың? Аялы да жинденип кыйкырды.
көчө таптаганыңды да койдуң. Ай, көкмээ катын, көчө таптабай калсам сүйүнбөйсүңбү кайра? Балким токтолоор убагым келгендир. Ушинтип отурсаң анда азыр эле барып ичип келем. Ушу жашымда кайдагы сүйүү мага? Ушул жашымда деп коет. Сен эмне, 50-ге чыкпай жатып карып калдыңбы? Сен антип жооткотпой эле кой мени. Тиги Бектур досуң эмне кылды? Уялбай этпей эле жапжаш аял алып алды. Аялы мурдун чүйрүп тетири карады. Капырай, бул катын чын эле мени кызганып атабы же келекелеп атабы? Ай, сен антип Бектурга теңебе мени. Мен ага окшоп аяк суюк неме эмесмин. Мен таптакыр башка нерсени ойлоп жатам. Же эмне, менин көчө таптап жүргөнүм жагабы сага? Мен билдим. Анда сага менин үйдө болбогонум жагат тура. Бу сен өзүң ойнош таап алган жоксуңбу деги? Молдагазы калп эле аялына жалаа жаап, кыжырына тийди. Өлүң көрөйүн, эмне дейт бул? Аялы Молдогазыны оңурая карап, оозун ачып калды. Анан эмне эле мени үйдөн чыгара албай куурап атасың сен? Сени үйдөн кетсин деген жерим жок. Ой басып отурганыңды айтып атам. Аялы колундагысын ыргытып жиберип тышка чыгып кетти. Ошону көрмөксүң деп ойлоду Молдогазы. Бирок ошол замат оюна бир нерсе келди. Ал аялынын коңшу айылдыгы экенин эстей калып сүйүнүп кетти. Таппасаң сыйпалап кал. Ал калдалаңдай аялынын артынан чыкты. Ой, кел бери. Эмнени ойлоп атканыңды сага төкпөй чачпай айтып берейин, деди Молдогазы үйдүн текичине отуруп. Айтпасаң анга түш, кереги жок мага сенин оюңдун. Аялы таарынганын билдирди. Болуптур эми, кечирип кой мени. Бирок мага сенин жардамың керек болуп калды, деди Молдогазы салмактуу. Эмне? Эзели кечирим сурабаган күйөөсүнүн кечирим сураганына таң калды аялы. Мен эмне кылып сага жардам бермек элем? Ой, кел эми, отур жаныма. Шашпай айтып берем. Бул кызыктуу иш. Молдогазы аялын кызыктыргысы келди. Ал эмне болгон кызык иш? Сен кайдан жүрүп андай кызык ишке кабылып жүрөсүң? Аялынын дале таарынычы жазылбай, бирок эмне кызык иш болду экенин билгиси келди. Эми жаныма кел деп атпаймынбы? Жакын отурсаң айтып берем. Аялы бир саам ойлонду да, колун этек жапкычына сүртүп, Молдогазынын жанына тепкичтин астыңкысына отурду. Айта бер эми, эмне ойлоп тапканыңды, деди какшыктап. Ай, сен антип какшыктаба. Мен чын эле оюмду айтайын деп атам. Сен билесиңби тиги Алмазды, Сүйлөбөк акеңдин баласын? Молдогазы кепти чоюп отурбай чукул баштады. Аялы башын көтөрүп, аны таңыркай карап калды. Баягы сенин бөтөлкөлөш досуңбу? Ооба, ошону. Билсем эмне болуптур? Эмесе жакшылап угуптур. Ал баланы жөн эле жерден отургузуп коюшуптур түрмөгө. Эми ошого жардам бериш керек болуп атат. Сен ошону эми билип отурасыңбы? Аныңа жала жаап, кесип жиберишкенин жумурай журт билет эчак эле. Эми ага эмне кылып жардам кыла алмаксың? Аны отургузгандар кудуреттүү адамдар экенин унутпа. Аялы дагы эле ишенбеген түр көрсөтүп отурду. Молдогазы ордунан тура калды. Эй, сен эмне? Эчак эле уктуң беле аны? Эчак эле укпаганда мен эмне дүлөй билем? Ой, иттин катыны, анан эмне мага бир ооз айткан жоксуң? Молдогазы жерге бир түкүрдү. Ай, сага анын эмне кереги бар? Анан өзүңдүн арактан көзүң ачылбаса, эмнени айтат элем сага? Аялынын жүйөлүү кебине муюй түштү Молдогазы. Эки ийнин куушуруп, кайра ордуна отурду. Аның да туура, жертиктеп ойлонуп калды. Аялы күйөөсүнүн чындыгын айтып атканын сезди. Бул шорду чын эле ошого жардам берем деп ойлонуп жүрөбү? Ай, эми сен ага эмне кылып жардам бермек элең? Болбогон нерсеге башыңды оорутуп ойлоно бербей, оокатыңды ойлосоң болот. Энең дурайын катын десе. Кайдан да айттым эле сага. Эми мага жардам бермек тургай мээримди жейт турбайсыңбы?
А мен сага эмне кылып жардам бере алмак элем? Кой, жардам бербесең ак кой. Бир сураарым мээмди жебечи. Молдоказы ордунан туруп үйгө кирип кетти. Аялы отурган жеринде ойлонуп калды. Бул эмнени эле айтып атат? Ичинен күйөөсүнүн ушул ишке чындап эле күйүп атканын сезди. Буга мен эмне кылып жардам бере алам? Кызык. Ордунан туруп күйөөсүнүн артынан кирди үйгө. Ай, сен а дегенде айтпайсыңбы? Мен сага эмне кылып жардам бере алам? Жакшылап түшүндүрбөй эле оңураңдай бересиңби? Молдоказы аялын карап калды. Аялынын какшыктабай эле турганын сезди. Ай, сен төркүнүңө барып, мага бир нерсени билип беришиң керек. Молдоказы сүйүнгөнүнөн аялынын жанына отура калды. Төркүнүмөбү? Эмнени билип беришим керек? Молдоказы ишти башынан баштап түшүндүрүп берди аялына. Аялы анткен менен боорукер боло турган. Күйөөсүнүн чын эле ушул ишке күйүп жүргөнүн түшүнүп, ага жардам бермекчи болду. Калдар аке өкмөттүн малын өткөрүп берген соң, Алмаздын атасы айткандай элдин малын алмакчы болду. Чынында эле элдин көбү мурун чабандарга бактырчу окшойт малын. Көрсө элдин колунда деле мал көп экен. Торуну 3 жолу алып кетишти. Бирок үчөөндө тең качып келди кайра. Акыры амалдары түгөнгөндө атты Калдар акенин өзүнүн бооз бээсине алмаштырып алышты. Калдар аке ага эч кейиген жок. Жакшы атты колунан чыгарбай алып калганына сүйүнөт кайра. Өкмөт болсо малды алаарын алды да элге деле жарытып таратып берген жок. Атаңдын көрү дүнүйө, ушинтип астын үстүн болот беле. Элге таратабыз деген малды тып-тыйпыл кылышты го. Айланайын, совхоздун 15 миңдей кою боло турган эле. Анан кантип ошол койлор 14 кишиге бирден тийсин. Бу биздин айлыга ашып кетсе 3 миң киши бар го, бала бакырасы менен алганда. Калдар аке кепчип Алмаздын атасын карады. Ой аба, малдын көбүн эле өкмөттөгүлөр өздөрү жеп алышты деп атышпайбы? Жанакы Шыпшайдар ферма түнү менен кайын журтуна ташып атат деп уктум. Калппы чынбы билбейм. Бирок жөн жерден андай кеп чыкпайт эле го. Ошону айтам да. Эмне эле таратууга келгенде көңүлү көтөрүлүп, желпинип калды дейм да. Ал шүмшүк далай малды жалмады. Анысы 5тен белгилүү. Атаңдын көрү, атасы деле жакшы адам боло турган эле. Бу кайдан жүрүп ушундай алкымы чоң жекусур болуп калды я. Аба, жамандан жан, жакшыдан мөөн деген кеп бекер болбосо керек. Бул шайтан мөөн болуп калбадыбы? Алмаздын атасы кейиштүү башын чайкады. Эми биздин колдон эч нерсе келбей калды. Өкмөт өзү ушундай иштин башында турса, биз кимге барып даттанат элек? Болору болду да. Калдар аке жашоонун башаламан болуп атканына бир кейиси. Буга каршы колунан эч нерсе келбесин түшүнүп, эки кейиди. Тыштан энтиге Кубан кирди. Бир кабар алып келе жаткандай түр. Ата, буюрса мал жакшы эле чогулчудай болуп калды. Экинчи күнү айылда чогулуш болуп, баасын бычышмай болушту. Бизге малын кошчулар арбын. Үстүндөгү кемселин чечип атып сүйлөдү Кубан. Бирок жанакы кысталак ферма угушумда элди былгытып жүрөтмүш. Калдарга мал кошпогула, ал өкмөткө көп карызы бар. Силердин малды ошол карызынын ордуна төгүп берип салса эмне кыласыңар деген окшойт. Тиги Кокен атам тескериленип калыптыр. Ошол сөзгө ишенген го кыязы. Атаңдын көрү шайтан. Ошентиптирби? Аны ким айтат? Балким жөн эле ушак сөз болуп жүрбөсүн. Калдар аке уккан кулагына ишенбей кайра сурады. Какен атам айтты, ошентип жүрөт деп. Кыяз өзү ошол ферманын сөзүнө ишенип калган го, койлорун таалайга кошом дейт. Өгүнү бизге кошом деп өзү айткан. Кубан капшыттагы ээрдин үстүнө отурду. Ал Какен айтса калп айтпайт. Бирок ошого ишенип калганын кара. Эми бул шайтанга кандай чара колдонуш керек? Өчөштү да калды го. Калдар аке кейиштүү башын чайкады.
Аба, эгерде ал Шүмшүк ошондой деген кеп чыгарса, ал сөздү балким элдин аяк башы уга элек. Ал сөз жайылып кетсе, элдин көбү тескери карап калышы мүмкүн. Экинчи күнү чогулуш болот турбайбы? Ошондо өзүңүз барып, жалпы элдин астында айтыңыз, ал ушактын жалганы экен. А тиги Шыпшайдарга айткан менен пайда жок. Ал айтканын мойнуна ала койбойт. Түлкүдөй болгон атаңдын оозун урайын. Алган күндө деле андан эч майнап чыкпайт эми. Алмаздын атасы сөзгө аралашты. Аның да акыл кеп, туура айтасың. Андан көрө ошол чогулушта барып жумурай журтка айтыш керек. Ооба, мен ошол чогулушка барайын. Калдар эке азыр эле жөнөп кетчүдөй болуп ордунан турду. Ата, малды мен өзүм эле тейлейм, отура бериңиз. Кубан да ордунан тура калды. Мейлиң балам, мен жатып эс алайын анда. Калдар эке кайра ордуна отуруп калды. Алмаз өзүн чынында эле чоң урушка даярдап жатышканын эми жакшы түшүндү. Болбосо эмнеге ушунча убакыттан бери машыгууларды токтотпой атышат. Демек, менде эки жол бар. Же абдан машыгып, ошол боло турган уруштан аман калышым керек, же биротоло өлүмгө башымды байлап, машыгууларды токтотушум керек. Мурун согушта жүргөнүндө өлүмдөн да коркпой калган Алмаз. Ал жерде өлүм ар бир кадам сайын артыңдан жүрөт. Сенин көлөкөңдөй болуп, эч бир ажырабайт сенден. Болгону тагдырыңа кандай жазылса ошону көрөсүң. Согушта өлүмгө ар бир мүнөт сайын бетме бет чыгууга даяр болуп жүрөсүң. А бул жерде болсо абал башка. Ошол кыргындан аман келип, эми ушулардын колундагы курал болуп калуудан намыстанды Алмаз. Жок, мен буларга оңой жем боло койбойм, деп ойлоду. Демек, мен машыгууларды улантышым керек. Болгондо да Көкбөрү айткандай күчүмдү аягына сактабашым керек. Күчтү канчалык машыктырса, ошончолук көп топтолоорун жакшы билет. Ушул оюна бекиди Алмаз. Ошондуктан машыгууларын абдан күчөтүп уланта берди. Көкбөрү келгенде калп эле машыккысы келбей калган адамдай болуп, илең салаң болуп калат. Ал кетээри менен машыгууларын күчөтүп улантат. Жакшысы Көкбөрүдөн башка эч ким кирбейт анын машыгуучу жайына. Молдогазы аялын тапшырма менен төркүнүнө жиберди. Аялы анын айткандарынын баарын так аткарып келди. Тынчы кеткен Молдогазы аялын дарбазадан тосуп алды. Жакшы келдиңби деги, баарын билип келдиңби? Шаштысы кетип сурады. Капырай, кантесиң деги, а дегенде кайын журтуңдун амандыгын сурасаң боло. Аялы таарына түштү. Ой, эми алар бир нерсе болсо дароо угулат эле да. Андан көрө айтчы, мен айткандарды билдиңби? Ой, эми өлүп кетпей кое турчу, үйгө кирип шашпай айтып берейин. Кантет деги? Аялы Молдогазына оңурая карап үйгө кирип кетти. Молдогазы айласы жок артынан кирди. Отур эми, айтып берейин. Аялы үйгө кийген кийимдерин кийип чыгып, төркүнүнөн алып келген азын оолак базарлыгын стол үстүнө койду. Молдогазы аялынын маңдайына малдаш токунуп отура калды. Баардыгын сен айткандай кылдым. Биздин айылда деле элдин баары билишет экен. Сауырбек жалган жалаа менен Алмазды кестирип жиберген. Угушумда аны өзүнүн аялы өлтүрмөкчү болгон окшойт. Сауырбек ашынган зөөкүр болуп, аялын аябай кордочу дейт. Ошол окуя болгон түнү Сауырбектин аялы жер жуткандай жоголуп кеткен экен. Кайда экенин эч ким билбейт дейт. Сауырбек акыркы күндөрү көп ичип калды дешет. Ичкенде эмне дегенин өзү да билбей калат окшойт. Катынымды кетирип ийгем деп бир айтат дейт. Жоголуп кеткен, тапсам өлтүрүп жанын тунат деп бир айтат дейт. Айтор, бул иште анын өзүнүн аялы аралаш экен. Бирок сен кантип Алмазды актайм деп атасың билбейм. Алар сотту да, прокурорду да дегиле баарын колго алып койгон немелер дешет го. Аялы Молдогазыны суроолуу карап калды. Ошондой де. Демек Алмаз чынында эле күнөөлүү эмес.
Молдагазы ойлонуп отуруп калды. Ой, алдагылардан алсаң боло, ий баса бир бөтөлкө ала келгем, куяйынбы? Ай, бөтөлкөңдү кое турчу сен. Молдагазы өмүрүндө биринчи жолу арактан баш тартты. Адатта аялы төркүнүнө барганда бир бөтөлкө ала келбесе чыр чыгарчу. Капырай, уша алмазга ушунча эмне күйдүң? Мен бир нерсе болсом ушунча күйбөйт элем го. Молдагазынын аялы күйөөсүн жаман көз менен карады. Ай катын болду чеми, сен эч нерсе болбой эле маңдайымда турасың го. Непадан сенин деле бирөөлөр жалган жалаа менен кестирбейсе, ушинтип эле күймөкмүн. Молдагазы оюн бөлгөнгө жини келип, ордунан туруп кетти. Аялы үшкүргөн тийден отуруп калды. Молдагазы короого чыгып, ары бери басып ойлоно берди. Бир убакта өз чекесин өзү коюп, туу иттики оп-оңой эле турбайбы деп кыйкырып жиберди. Ошол күндөн баштап Молдагазы Сабырбек менен жакындашуунун аргасын издей баштады. Арсардын тайжеси кийинки кезде ооруксунуп жүрдү. Жүрөгүнүн оорусу козголуп аткандай. Тайже, доктурга барып көрүнүп келиңизчи, деген Арсардын сөзүнө караманча каршы болду. Эми мени дарылагандан эмне пайда? Меники болору болду го. Андан көрө өз жаныңды карачы. Ийне жеген иттей болуп илмейип, сөөгүң менен териң эле калды. Кемпир кемшеңдеп көзүнө тегерене түшкөн жашты сүрттү. Доктурга көрүнсө бир топ акча дарылануусуна кетип каларын ойлоп, барбай эле коюуну чечти. Андан көрө ошол акча Арсарга тыгынчык болсун деп ойлоду. Тайже, эгерде ооруңузду алдын ала дарылап турбасак, кийин андан көп акча кетип калышы мүмкүн. Сиздин ооруңуз күчөп кетсе мен кантем? Балдарды ким карашат мага? Ошондуктан доктурга эртерээк барганыңыз баарыбызга жакшы болот, деди Арсар. Кемпир ойлонуп калды. Айтса айтпаса төгүнбү? О, куураган кем акыл жаным. Ушул чегирткедей кыздыкындай акылым жок экен го. Мүртөлүп кетсем жакшы го. Өлбөй жатып калсам, бул эки баласын багабы же мени багабы? Аның деле туура бир чети. Мейли барса барайын. Тайжесинин макул болгонуна Арсар сүйүнүп кетти. Бүгүн сизди жуунтайын. Эртең сөзсүз доктурга барыңыз, деди көңүлү жайланып. Капырай, эми доктуруңда көрүнгөндүн башын айтып, ооругандарга дары-дармектерди өзүңөр сатып алгыла деп калыптыр. Деги качан ушундай болду эле? Ооруканага жатсаң дары-дармеги түгүл 3 маал тамагын берчи эле го. Кемпир кейиштүү кооранды. Тайже, эч нерсе эмес. Сатып ал десе сатып алабыз. Азыр бир нерсеге таң калып деле болбой калды. Сиз эч нерсени ойлобой бара бериңиз. Биз Соня экөөбүз эми чогуулап иштемей болдук. Мен үйдө эле болуп турам, Соня базарга чыгат. Мен эртеден кечке нан бышырам. Арсар тайжесинин көңүлүн жубаткысы келип, жөн эле ушинтип койду. Бирок өзү ойлонуп калды. Чынында эле ошондой кылсак кандай болот? Ооба, Соня менен сүйлөшүп көрүш керек экен. Мен нанды жакшы жасаганды үйрөнүп калдым. Соня болсо сооданы жакшы кылат. Мен үйдө болуп турсам, тайжемди да жакшы болгуча карап турам. Арсар тайжесинин көзүнүн кыйыгы менен карап койду. Тайжеси өзүнчө бир нерсени ойлонуп отурган экен. Байкуш тайжем аман болсо экен деги, деп ойлоп койду Арсар ичинен. Молдагазы Сабырбекке өтө эле жакын болуп алды. 2 күндүн биринде эле бир шылтоо ойлоп таап ага барат. Барганда сөзсүз түрдө бир бөтөлкө ала барат. Андан мындан кеп кылып Сабырбекти ашкере мактап көңүлүн алат. Сабырбек эч нерседен капарсыз Молдагазынын айткандарына корстон болуп эрдемсип калат. Ой Сабыке, сен ушундай жакшы адам экенсиң. Элдин баары сенден коркот. Сен кармаганыңдан кан чыгарган азамат турбайсыңбы? Молдагазы калп эле ичмиш болуп Сабырбекти адатынча мактай баштады. Бүгүн сөздүн башын кылтыйтайын деп ойлоду ичинен.
Сени көрө албаган элдер да көп экен Сабыке. Кээ бир оозуна ээ боло албаган акмактар айтып жүрүшөт. Тиги алмазды жөн эле жерден кестирип жиберди бул деп. Ой, ошол көкмейин эмеге сооп эле болду. Ал сенин таманыңа тең келбейт да. Молдогазы кара күчкө каткырып койду. Кантип эле сен аны жөн эле жерден кестирип жибермек элең? Күнөөсү бар үчүн кестирдиң да, туурабы? Анын күнөөсүн жерге өтүрө албайт энесин урайын ошону. Түрмөгө чирип өлсүн ма демектен. Сабырбек тишин кычыратып алды. Бирок ал шумпайды бери болчу. Аны чынында эле мен кестирип ийгем, деди Сабырбек. Я, Молдогазы анткор оозун ачты. Чын элеби? Эй, сен эч кимге былжырачу болбо. Аны мен кестирип жибергем. Билсин кимдин ким экенин акмак. Менин колумдан баардыгы келет. Прокуроруң да, сотуң да мына могу колдо. Сабырбек муштумун түйүп көрсөтүп койду Молдогазыга. Ой Азамат, ой сен чыныгы Азамат турбайсыңбы? Келе бешиңди. Молдогазы Сабырбектин колун кармап бекем кысып койду. Өзү ичинен кылыңдап сүйүнүп отурду. Оюндагысы акырындан ишке ашканы калганына көзү жетип турду. Бирок этият болуш керек. Шашып кетип ишти бузуп албайын деп ойлоду. Ой Сабыке, ушу сени бир күнү кой союп үйүмө коноктогум келип жүрөт. Бу сенде эр жигитти кантип коноктобой коем я, деди кара күчкө каткырып Молдогазы. Эй Молдогазы аба, эгерде сен мени сыйласаң, мен да сени сыйлайм. Давай, коноктосоң конокто. Мен коноктон качпайм. Бирок мен да сага ошончо жооп кайтарам. Тигине, ал тиги өөдөкү бактан бир машине алма. Бир аз күндө алма бактын баары таратылат элге. Кимди ким көрдү болуп турган заманда бир машине алманы ал да Ташкентке барып сатып келсең, менчик бир машинелүү болосуң. Бир топ кызый түшкөн Сабырбек айкөлдүгүн көрсөткүсү келди. Ой Азаматсың Сабыке, бу сен өзү ченебеген жоомарт адам турбайсыңбы? Кел алып жибереличи муну. Молдогазы сүйүнгөнүнөн колундагысын шап тартып жиберди. Бирок эч кимге ооз ачпагының макулбу? Сабырбек сөөмөйүн эрдине кармап Молдогазыга карады. Ой Сабыке, мен жинди болуп бирөөнө ооз ачамбы? Сендей жигиттер көп болсун. Кел, ал дагы. Молдогазы стакандарга кайра толтурду арактан. Сабырбек ал күнү бутуна тура албай келди үйүнө. Молдогазы болсо үйүнө кубанычтуу келди. Ой Майраш, чайың даярбы? Деп кыйкырды босогодон. Өлүң көрөйүн, кайра ичип алган го тиги какмар. Аялы колун этегине арчып Молдогазыны карап калды. Ой, эмне элесиң? Келе, чай бер мага. Өзөгүм үзүлгөнү калды, деди Молдогазы опулдап. Азыр эми эмне болуп кетер экенсиң? Кире бер үйгө. Чайдан ичип, аялынын казанга кууруп койгон картошкасына кампая тойгон соң, Молдогазы аялына сырдуу карады. Ой, сен эмне эле кыбыңдап калгансың? Бир билгениң бар го дейм. Аялы эринин кебетесин көрүп бир нерсени шекшиди. Ай Майраш, ушу сен абдан жакшы аялсың, Молдогазы оюн алыстан баштады. Дагы эмне деп алдагың келип турат? Антип менин мээмди тегеретпей эле түз эле айтчу кебиңди. Мына, ушунун үчүн анан сени жакшы көрөм да. Башка аялдардай болуп оозуңду ачып калбайсың. Баарын илгиртпей билип турасың да. Молдогазы аялын ашкере мактады. Ай, мен сага айттым го. Айтчу кебиң болсо түз эле айт буйдалбай. Өзүң айткандай мактооңо оозумду ачып, алданып кала турган катын эмесмин мен. Аялынын чындап жини келе баштады. Ай, кемпир, мен сага айта турган эки сөзүм бар. Сен жакшылап угуп тур. Биринчиси, тиги Сабырбекти үйгө чакырып, кой союп коноктошушубуз керек. Эмне? Аялы Молдогазыны оңурая карады. Ой, эми чыдап угуп турсаң сөзүмдү аягына чейин. Бул биринчиси. Экинчиси, тиги бүү сайрадан ошол күнкүгө жанакы үн жаздырган магнитофонун алып келиш керек. Аны менен сен сүйлөшүшүң керек. Ал сен классташың да. Үйгө
келет эле де, бийлегенге музыка керек деп, эмне кылсаң да ошону алып келишиң керек. Өлүгүңө чычайын, сен эмне Сауырбекти кой союп коноктоп, анан дагы аны менен бийлегиң барбы? Атаныгы койгуна акылдуусуң деп мактап койсом анан ушинтип күйгүзөсүң. Ой, мен аны менен бийлеп эмне кылам? Мен анын сөздөрүн жаздырам ошол магнитофонго. Молдогазы бирөө угуп калбасын дегенсип эки жагын элеңдей карап койду. Ой, сен анын сөздөрүн жаздырып алып эмне кыласың? Эмне кыларымды кийин көрөсүң. Дегингисин сен мага жардам бересиңби жокпу? Молдогазы аялын тике качырды. Ай, ушу сенин азабың өттү деги. Ушунуңдун айынан бир балеге кабылып, шорубузду катырбасаң эле болду. Аялы мурдун чүйрүп тетири карады. Ай кемпир, жатып өлгүчө атып өл деген эмнеси болсо да көрө жатарбыз. Бирок мен ушул оюмду ишке ашырмайынча жаным тынбасын билесиң да сен. Андан көрө айтчы, мага жардам бересиңби? Ой, шорум, шорум. Эми мен кайда бармак элем? Оюндагыны кылам десең кыласың да. Аялы аргасыз баш ийип ордунан туруп кетти. Деги ошонусунан сокуртыйынча пайда көрөрүн Кудай билет. Тыштан өзүнчө куранды. Мурдуңдан сени чүйрүп койгон. Ушунун үчүн жакшы көрөм да сени. Молдогазы чыга жөнөгөн аялынын артынан жалынып жиберди. Ошо күндүн эртеси эле Молдогазы тоого жөнөдү. Калдар акесине болгонун болгондой айтып берди. Кыла турган иштерин да ортого салды. Молдогазы, албетте жакшы иш ойлоп жатыптырсың. Бирок өзүң бир балеге кабылып алба. Абайла деги. Билинип калса ал шүмшүк сенин каныңды кактайт. Мен колумдан келгенин кылам. Ал кысталакты коноктой турган коюңду мен берейин, деди Калдар аке Молдогазынын сөзүн уккандан соң. Жок аба, аны тим эле коюңуз, менин өзүмдүн эле койлорум бар сойгонго, деди Молдогазы шашылып. Ай Молдогазы, кеп анда эмес. Мен сага ушул иште жардам көрсөткүм келет. Сунган колду суутпа балам. Сенде жок деп берип аткан жерим жок. Алмаздын өзүнүн да мага кылган ошончо эмгеги бар. Мен ал үчүн жылкы сойсом деле аздык кылар. Жанагы келген машинеңе жүктөп ала кет койду. Мен жардамым ошол болсун. Бирок өзүң абдан этият бол балам. Ак менен кара жарышат, акка Кудай болушат деген. Эми сага Кудай өзү жардам берсин. Омин, деп батасын беришти карыялар. Алмаздын атасы да ичинен кыбыңдап сүйүнүп калды. Баласы эртең эле бошоп келе калчудай болуп толкунданды. Болору болгондон кийин ишти создуктурбайын деген ой менен Молдогазы көп өтпөй эле Сауырбекти конокко чакырды. Дасторкон үстүн жайнатып, арактан мол алып, казанга этти булоолонтуп салып коюп, Сауырбекти төрдүн төбөсүнө өткөрүп, эң сыйлуу коногундай коноктоп атты. Аялы алып келген магнитофонду кнопкаларынын баары ачык болуп тургудай кылып, жүктүн арасына жийип, үстүнөн жукарак жапкыч менен жаап коюшту. Өзүн машыккан тыңчы катарып сезип, Молдогазы аялын улам сырдуу карап коет. А дегенде куурдактан мол берип, арактан үстөккө осток куя берди. Сауырбек абдан кызып калган кезинде Молдогазы ишин баштады. Сауке, капа этпесең тышка бир чыгып келели да шашпай отуралы, деди Сауырбекке жалооруй карап. Макул, жарайт, мен да тышка чыккым келип атат. Сауырбек ордунан темтеңдей туруп тышка жөнөдү. Ошол учурда Молдогазынын аялы магнитофондун үн жазуучу кнопкаларын күйөөсү үйрөткөндөй басып иштетип койду. Анын акырындан шыртылдаган добушун Сауырбек угуп калбасын деп радиону чоңойтуп койду. Бардыгы ойдогудай болуп келатканына кубанган Молдогазы кайра үйгө кирип келатып, аялын сырдуу карады. Аялы баары жайында дегенсип башын ийкеп койду. Сауырбекти кош колдоп жөлөп таяп кайра төргө отургузду. Кел баатыр, кел. Сендей жигиттерден айлансын жанагы акмактар.
Сенин кандай кудуреттүү экениңди билишсе, ыштандарына кое берип коюшар. Молдагазы кара күчкө каткырды. Мен мага тийишкен любойун жайлайм. Тиги сволочь жатат түрмөдө. Мага катылган кандай болоорун билсин. Сауырбек колун катуу шилтеп кыйкырды. Ошону айтсаң ал шорду алмаз эмнеге сага катылат дейм да. Молдагазы сөздү жырып койду. А мен ал алмаздын керек болсо түбүнө жетем. Түрмөдөн келсе кайра түрмөгө отургузуп коем. Колдон келет. Ишенесиңби мага? Ишенбей анан сага кантип ишенбей коеюн Сабыке? Ошол акмак эмнеге сага асылат дейм да. Ай Молдогазы аба, мен ушинтип жүрсөм эле менде арман жок дейсиңби? Анын баары жанагы менин шүмшүк катынымдын айынан. Ошол чирикти унутпай койду ал Шуркуя. Сауырбек көзүнүн жашын көлдөтө кое берди. Ошонун айынан болуп атпайбы баары? Мен ага эмне жамандык кылдым я? Элдин асты болуп жашайт эле го. Мен ал үчүн баарын кылдым. Ал эниң дурайым болсо, ошол сел саяк короосунда үрүп чыгаар ити жок алмазын унутпай койду. Ал Шуркуя мени өлтүрүп, үйүмдү өрттөп туруп, ошонусу менен качып кетмек го. Бирок мен да оңой эмесмин, чынбы? Мен анын алмазын кестирип жибердим. Анын кылгандарынын баарын алмаз кылды деп туруп кестирип салдым. Колдон келет. Кылдым кылгылыкты мен дагы. Эми таабасын ошол сел саягын. Сауырбек бырылдап ыйлап жиберди. Ой Сабыке, анан ал катынын кайда жетип кеткен өзү? Молдагазы абайлап сурады. Билбейм. Мен билбейм ал Шуркуянын кайда качканын. Бирок мен аны табам. Таап туруп мууздап салам шермендени. Мага сот жок. Сот дагы менин колумда. А тиги сел саяк алмаз ошол Шуркуянын айынан түрмөгө чирейт. Ошол Шуркуянын күнөөсүнүн баарын мойнуна алды ал көкме. Соо болот ошого. Ооба, туура айтасың Сабыке. Соо болот ошого. Ошентип бир катынын айынан түрмөдө чирип жата берсин. Молдагазы Сауырбекти коштомуш болуп, арактан куюп, кайра ага ичирди. Энеңди гана урайын Шуркуя, ошол чиригин унутпай койду. Ой, мен эмнемге мандан я? Же мен эмне сулуу эмесминби? Чала болот мага. Канча кыздар көзүмдүн кареги менен тең айланчу эле. А мен ошол Шуркуяны алдым. Сауырбек арманын айтып түгөтө албай, арактан дембе-дем иче берип, бир маалда дымып жатып калды. Молдогазы анын буту колун түздөп жаткырып койду. Коңурукту кош тартып уктап калды Сауырбек. Молдогазы магнитофонду өчүрүп, акырын жүктөн сууруп алды. Аялы кассетаны сандыкка салып, сандыкты кулпулап койду. Ошентип Молдогазы ойлогон оюн ишке ашырды. Эми андан ары кандай кылаарын Калдар аке менен кеңешмекчи болду. Эртеси эле Молдогазы Калдар акенкине келип, болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берди. Эми бул шүмшүк биздин колдо. Тиги келжиректерин милисалар укса керек болсо өзүн соттоп жиберишет. Молдогазы, сен шашылба эми. Биздин милисалар эмес, райондун милисалары бүтүндөй булардын колунда болушу керек. Бул жерде кылдаттык керек. Сен бул иш тууралуу азырынча эч бир жанга билдирбей тургунуң. Аялың бирөө жарымга шыбырап коюп жүрбөсүн, деди Калдар аке Молдогазыны олуттуу карап. Жок, Майраш эч кимге унчукпайт. Ал мени кемирип кескен менен менин айтканымды айткандай кылат. Анысы жакшы экен. Эми бул ишти кандайча аягына чыгарышты жакшылап ойлонолу. Менин бир жээним бар эле Борбордо, прокурор боло турган. Мен ошого барып кеңеш сурап келсемби деген оюм бар. Ал дагы кассетаны мага таштап кет, мен ала барып угузуп көрөйүн, деди Калдар аке. Болуптур, андай болсо абдан жакшы болот экен. Молдогазы койнуна сала келген кассетаны сууруп чыгып Калдар акеге сунду. Буюрса, жакын арада жөнөп кетейин. Кудай жолумду ачса, баары жакшы болот.